Азыр деген мисалы кимдир бирөөдөн курсунан өтүп алып эле Инстаграмдан мен сенин мамилеңди өзгөртөм, жашооңду өзгөртөм деген психологдор кандай? Ошондой болуп атпайбы? Азыр сен, например, женская энергияңды көтөрөм, ана деп эмелер чыгып атат. Анан менин оюмча биринчи билимин текшериш керек, хотя бы мындай базовый билим болуш керек да, чтобы психика бул өйлө аябай эме да, ийкемдүү. Сезимтал. Уязвимый. Эме да, уязвимый. Анан аны эме кылыш керек, тандаш керек. То есть психологду тандаш керек. Анан эгерде билими бар болсо, значит эмеси мындай ката кетире турган болсо деле анысы минимальный болот да. Курска баргандарга мне вот бир айлык курсунда мен өтсө, ошону эле айтып берет да. Психологияда башка методдор бар. Тереңдетип окуган болуш керек. Гештальттар бар, гештальт терапевттер бар, психоанализ менен заниматься. Гештальтка кирип кетсек, азыр саламдашпай эле эфир башталып кетет. Саламдашкыбыз келет. Биздин ар дайымкы күтүп көргөн Ойдо подкасттын көрөрмандары, кайрадан сиздер менен көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде билимдүү инсандар, адистер, психолог Жибек Кенжебаева жана ошондой эле невропатолог, балдар массажисти Аскар Талгатович. Аскар Жапарович десек болобу? Болот. Болобу? Көнүп деле калдым да. Көнүп калды. Жакшы. Кош келипсиздер. Рахмат. Негизи эле ошол бала темасы биздин подкасттын эң башкы өзөгү, миссиясы, аң сезимдүү аты эне. Талгат мырзанын бир уулуңуз бар экен. Анан өзү болсо балдарды массаж кылып, өзүнүн чоң бир кесиби менен алектенет да. Айтсаңыз, бул кесип сизге мындай эргүү тартуулайбы же каражатына карап тандап алдыңыз беле? Эми бул кесипте башында энди каражат жагынан баргын негизи. Анан кийин барып не дейт го, ты должен найти своего деп. Не кылат. Ошол кесип маган негиз баштап жүрүп окуп жүргөн кезимде, мен академияда окуп жүргөн кезимде бул кесип жөнүндө вообще ойлобойтмун негизи. Анан кийин постепенно ошол кесипти көрүп, окуп көрүнчү деп барган негизинде. Анан кийин окуп жүрүп өзүмө жагып калды да. Я кандай десем, свое нашел деген. Бул кесиптен энди булайча айтканда кайф алам да. Анан кийин энди ошол кесипти азыр дальше развивать этип, көбүнчө балдарга деген бир көмөгүбүз тийсе деп жүрөбүз. Сиз өзүңүз кесипке кантип келип калдыңыз? Мен өзү негизи психологияга аябай мурдатан эле кызыгам. Анан аны психология тууралуу китептерди окубайт элем, бирок мектепте окуп жүргөн кезде эле эме болчумун да. Досторум менен укканды жакшы көрөт элем мен адамдардычы, алардын историясын. Анан алар проблемаларын айтып калса, өзүнчө мындай кылса болот, тигиндей кылса болот, же жөн эле угуп коюп да. Анан ушундай өзүмдүн жөндөмдөрүм бар эле десем болот. Анан ошентип кандай болду? Узун кылып айта берейинби же кыскараак айтайынбы? Демек сиз ошол кичинекей кезиңизден эле мындай адамдарды угуу менен бул кесипти жан дүйнөңүз менен өзүңүз тандап алгансыз. Ооба, өзүм тандап алдым. Анан эң негизгиси, мен эч качан балдар психологу болом деп ойлогон эмесмин. Өзү эме университетте окуп атканда деле мен чоңдор менен иштешем деп эле көбүнчө чоңдор психологиясына байланыштуу сабактарды алып жүргөм. Бирок балдар психологиясын да алгам да. Анан бирок жумуш эмен университетти аяктаган соң, магистратураны бүтүрүп, мектепке эме болуп калды, психолог керек болуп калып, вакансияны көрүп калып, тапшырып көрөйүнчү дедим да. Бирок ага чейин деле практикамда бар болчу балдар менен иштегенчи. Бирок балдар менен иштеген менин оюмча аябай чоң бир жоопкерчиликти сезгем да. Аябай мындай жоопкерчиликтүү жумуш. Ошон үчүн мен лучше мындай чоңдор менен иштеш оңоюраак болот, алар көп нерсени түшүнөт деп чоңдорго качып өргөм. Анан балдар менен иштеп калгандан кийин мага балдар менен иштеген жакты. Анан ошентип ушул кесипте мындай 3 жылдан ашык убакыттан бери иштеп калдым. Балдар психологусуз. Балдар психологу, бирок эми кичинекей балдар, 1-класстан 6-класска чейинки балдар. 5 жаштан баштап. Алар эмне маселелер менен көбүнесе кайрылат сизге? Азыркы эмеде маселелер көп. Көбүнчө азыр эң көп маселелердин бири ата энесинин балдарына убактысы жок. Анан алар көп убакыт жумушта болушат. Анан жумуштан келип деле чарчап келишет, анан үй жумуштары бүтпөйт. Анан ошентип эле балдардын мындай сүйлөшкөнү, ойношкону эмеси жок, адамдары жок, мындай эме деп коет да. Trust этеде алат, ишенген бир чоң кишинин жоктугу болуп калат да. Анан ошол менен көп келишет, потому что внимание жетпеген да, ал вниманияны башка жактан издеп башташат. Же болбосо биздин мектеп эме болгондуктан, эл аралык мектеп болгондуктан ал жакта окуу көп,
эртеден кечке чейин окушат, 3:30 4:30 чейин окушат. И нагрузканын көптүгү, конечно. Анан дагы башка бул нерсе эмелер, интернет. Балдардын көбүндө интернетке достугу бар, телефондору бар, планшеттери бар. Интернеттен эле мындай фильтр кылышты билбейт да алар. Эмне чыкса, YouTube'дан эмне чыкса ошону көрө беришет. Анан ошондуктан ал жактан ар кандай нерселер чыгат. Анан азыркы эмеде оорулар жөнүндө же болбосо эмеден болсо ошол мультфильмдерден, интернеттен. Мультфильмдердин деле азыр ушундай мен көрүп чоң киши болуп таң калам да, мындай оозтору момундай чоң, баштары билтейген, колдору бир кыска, буттары бир узун. Ушундай бир мультфильмдерди көрүшөт, коркунучтуу мультфильмдерди көрүшөт. Ата энеси болсо коюп берип коет, убакыт өзүнө болуш үчүн же болбосо башка бир иш убакыт кылыш үчүн. дегенде да жана смартфонда мисалы үчүн биз жада калса биз төртөөбүз бир комнатада бири бирибизге убакыт бөлүп атабыз, көңүл бөлүп атабыз дегенибиз менен жаныбызда унубуз бар. Анан кийин төртөөбүз төрт башка дүйнөдө жашашыбыз мүмкүн да. Адамдар менен коммуникация дагы аз болушу мүмкүн да. Жаңа внимание деп атпайсызбы, ошондой бизде болгон практикада апасы алып келген баласын. 2-3-4 жаштагы бала энди күндө ыйлай берет деп келген. Лечение алсак да болбой атат, может массаж көмөк берет деп. Анан кийин сфера массажда да почти как психолог сыяктуу да иштейсиз да. 10 күндүн ичинде иштеп жүрүп, апасы күндө алып келип жүргөндөн кийин балага больше как внимание не кылып баштагандан кийин кичине бала более спокойный болуп, кандай десем, более счастливый ребенок болуп не кылып баштаган кездерде болгон да. Ошондуктан көбүнчө ошондой внимание да көп роль ойнойт да. Демек, массаж кылып атканда сиз ал баланын оюн угуп, кандай сезип атат, аны менен сүйлөшүп, достошуп, дуста болуп кетет да. Бир бала бир келгенде бизге 10 күн келет да, 10 күн бою каждый день баланы көрөсүз. Ошол кезде уже баланын как психикасында кичине түшүнүп баштайсыз да көргөн. Бул жерде еще эме болуп атпайбы, ата энеси алып келет да баланычы. Анан ата энеси менен дагы убакыт өтүп атпайбы, ошол жака барган убакытта, жолдун убактысы, келгендеги убактысы, анан кийин көп балдар врач десе, сиздердики билбейм, бирок башка врачтардан коркушат да. Анан коркпо деп аны сүйлөшүп да, то есть бала менен заниматься этип атат да, өзүнүн эмеси убактысын бөлүп атат да, өзүнүн вниманиясын берип атат. Ошондо дагы эме болушу мүмкүн да, бала өзүн жакшы сезиши мүмкүн. Ооба, мен мисалы бала дегенде эле өзүңдү эстейт экенсиң. Бала чагыңда ата энеңдин сага убакыт бөлгөнү, ата энең менен ойногонуң, ата энең менен жана калса чогуу тамак жасаганың. Мисалычы, мен азыр балалык дегенде апамдын кичке кезибизден эле бизде камыр тамак жакшы көрөт эле таластанан. Камыр жууруп атканда деле жанына туруп алып эле мындай камырды мынтип жууруйт, камырды монча суу куят, мындай камыр жууруйсуң, эгер боорсок кылсаң башкача кыласың деп мындай. Ошол нерселери мен азыр эстесем эсиме биринчи камыр келди да. Апам менен кылган, убакыт бөлүнгөн нерсеге эсиме келди. Сиздечи Урмат мырза ушундай ата эне менен болгон убакыт дегенде? Ата эне менен болгон убакыт менде көбүн эсе талаа жумуштары, кызыл чачап май, жүгөрү отомой, семечко отомой, ушундай сыяктуу убакыт биздики көбүнчө ошол турмуш тиричилик боюнча эле көбүн эсе. Бул негизи жакшы эмоцияларды калтырабы? Мисалы турмуш тиричилик, мына ушундай жашоодогу үйрөткөн нерселери балдарга кандай таасир калтырат? Жок, албетте, вообще айырмасы жок. Кандай эмеде бала менен убакыт өткөрүп атасың, бир нерсе үйрөтүп атасың. Главное, ага маани берип атасың, бала менен сүйлөшүп атасың, үйрөтүп атасың, көрсөтүп атасың да. Себеби бала деген бул эч нерсени билбейт да бул дүйнөдөнчү. Анан ата энеси как мындай кудай катары эле көрүлөт да, жаш балдар же кичинесинде кудай катары көрүп, анын атасынын айтканы туура, апасынын айтканы туура, баардыгы чын, дүйнө ошондой болуш керек деп көрөт. Демек ал жерде канчалык көп убакыт өткөргөн сайын бала ошончолук өзүн бактылуу сезет, ошончолук мындай, кандай десем, бактылуу, керектүү, кимдир бирөөгө чоң керектүү адам сезет экен да, өзүн керектүү. Ооба. Сиз балаңызга кантип убакыт бөлөсүз? Башка бирөөнүн балдарын массаж кылып, алардын ден соолугун ойлоп, алардын психикасын ойлоп, өзүңүздүн балаңызга убакыт калбай калбайбы? Энди өзүм балама убакыт, энди мындай кандай десем, жумуш күндөрү убакыт калбайт, чыны керек. Бирок бизде семьяда ошол өзүм аялым, балам үчөөбүздүн семьямызда воскресенье күнү это день семьи. Обязательно да, хоть чаршап турсаң да, хоть башка иштериң болсо да, каждый воскресенье день семьи кылып, балага көңүл бөлүп чыгып, эртең менен чыгып, кечке чейин кыдырып, тамак ичип, ойнотуп деп ошондой как семьяда салт кылып коюп койгонбуз да. Каждый жума сайын, воскресенье сайын чыгарып баланы ойнотуп ошондой кылып турабыз.
Бизде көбүбүздө элемне дейт деген жүк бар да. Анан коомдо дагы аябай ошол нерсе бар. Мисалы үчүн биз конокторду чакырсак деле, интервью кылып аны көчөлөрдөн сурасаң деле адамдар бир аз уяң, элемне дейт деген уялчаак, тартынчаак нерсе. Бизде жүк бар да, биздин муунда. Жаш муунда ал нерсе болбош үчүн кандай аракеттер жасаш керек жаш ата энелер? Жаш ата энелер суроонун кыйынчылыгын сезиңизби азыр? кыйынчылыгынан дагы бул эме да, бул нерседен биз билбейм өтүшүбүз үчүн аябай көп убакыт керек. Себеби же биздин эме да муну менен күрөш жеңе албайбы? жеңе алышы мүмкүн. Бул биздин муундун колунда да. Себеби эме болуп калат. Например, баланы канча тарбияласаң да ал сендей эле болот. Сен кандай жашасаң, сен кандай өзүң алып жүрсөң, ошондой алып жүрөт бала дагычы. То есть анан эме деген нерсе бар. Мен көбүнчө ата энелерге эме деп айтам: моделиң да, модель катары көрсөтүп беришиң керек, кандай кылыш керек. Демек, эл эмне дейт деп жашабаш үчүн бала биринчи ата эне ошентип жашаш керек. Балага элдин сөзүн укпай эле кой деп туруп, анан өзүң кайра эле блин мен монтип кийинип алсам азыр эл эмне дейт деп туруп кайра башка кийим кие турган болсоң, анда бала деле кайра ошону эле эме көчүрүп алат да, кайра ошондой болот. Ошондуктан биринчи адам өзүнүн үстүнөн иштеши керек. Ата энечи өзүнүн үстүнөн иштеп ошол нерседен арылгандан кийин баласы автоматтык түрдө ансыз эле чоңоет. То есть биз балабызга канчалык элдер дей берет, андай болбойт деп өзүбүз кайра эле маани берип атсак, анда жок. Ошон үчүн мен азыр эми айтайын дегеним, биз мындай балдарга көп нерсени үйрөтүп эле, балдар андай болбош керек деген менен бул нерседен жеңе албайбыз да. Ошон үчүн ар бир адам аны өзүнүн ичинде жеңип чыгыш керек, анан кийин балдарына үйрөтөт го деп ойлойм. Балдар ата энесинин күзгүсү. Көргөнүндү кайталайт да балар. Сиздин балаңыз деле ошондой болуш керек. Ушундай үйдө не кылсаң ошону кылат. Үйгө барып сизге массаж кылып берсе керек. Энди массаж кылып да не кылып калганда, мына жерим ооруп атат, массаж кылып берчи деген көргөнүн бала кылат да ошондой. Энди үйдө атасы менен апасы урушуп атса, бала уже мындай да, бала ортодо өзүнүн үйдө кандай десем, апасы менен атасы счастливый болсо, например, аялыңды кучактап жатсаң, балаң келет дагы ортосуна чатып не кылганды жакшы көрөт да. Ал кезде бала уже өзүн как кандай десем, өзүн в защите чувствует дейт. Анан кийин бала как счастливый, апасы менен атасы счастливый болуп жүрсө, бала да өзүн ошондой карайт. Анан кийин балага туура нени үйрөтүп, өзүңүз ошол нени кылып жүргөн болсоңуз, бала ошону өзүңүздөн кайталап өзү кылып баштайт. Сизге кайрылган ата энелерде балдардын көп маселеси эмнеде? Азыркы балдардын, азыркы муундун эмне менен кайрылат? Азыркы балдардын маселеси энди оору жактарына келетін болсақ, енді баланың определенный патология жактарынан келетін болсақ, кандай десем, балага көп комфортный условия көп. Например, баланы эшикке чыгарып босиком жалаң элек бастырбайт баланы. Ал бала басуу үчүн, енді бизде жаңа психолог катары айтып атабыз да, бала басуу үчүн апасы или атасы өзү басыш керек да. Өзү басып не кылгандан кийин бала артынан как игровой метод лечения деп коебуз. Бала ошону көрүп, атасынын артынан кайталап баштайт. Бирок анау стапага лечение болуп, баланын буту кандай десем, правильно развитие дейт, ошондой правильно, что правильно развивался деп коебуз. Ошондой кийинки патология болбош үчүн игровой метод лечение кылып, бала ойноп жүрөт, бирок лечение болуп атат да, ошондой айтабыз. Дагы кандай патологиялар бар? Кандай маселе менен массажга кайрылат? Энди азыркы көп маселелердин бири, энди апалары биринчи жолу төрөгөн кишилерде болот. Например, баласын дурус эмизип койгондон или же бир жагына көп карата бергенден балада кривошея деген нелер болот. Баланы көп бир жагынан эмизе берсеңиз, бала бир жакка карай көп карайт дагы, анан кийин башынын бир чети уже деформация болуп баштайт. Ошону бизге келген кезде ошонун баарын түшүндүрөбүз да, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, мындай патология болуп калбаш үчүн алдын алганда кандай не кылыш керек экен, баарын бир күндө 10 күн келген кезде 10 күндүн ичинде жай менен түшүндүрүп, чтобы эртеңки күнү ошондой патология болбош үчүн түшүндүрүп алдын ала не кылып баштайбыз. Оюндар деп калдыңыздар, оюндар жана оюнчуктар. Балдар менен кандай оюндар ойнолуш керек, оюнчуктар болуш керек? Бул азыр оюнчуктардын түрү көп, аябай көп. Каалаганын тандап алса болот, бирок азыркы оюнчуктардын эмеси, проблемасы эмеде болуп атат да. Бир оюнчук менен бир эле оюнду ойной аласың да.
мындай креативность эми өспөйт балдардачы. Ошондуктан мындай оюнчук аз боло турган болсо, көбүнчө балдардын азыр ата энелердин көбү айтса керек эме дейт да. Менин балам эме менен да, пакеттер менен, пластиковый пакеттер менен, стакандар менен, ар нерсе менен ойной беришет да. Балага көбүнчө оюнчук эмес, жөн эле ошол мындай креативность керек да. Же болбосо ата энеси көрсөтүп берсе болот. Мындай үйдө турган эле буюмдар менен балдар ойной беришет. Например, мен кичинемде биз баклажканы эле кукла кылып ойнойт элек да. Же болбосо жана жалбырактарды үзүп алып эмелер менен аларды акча кылып ойнойт элек. То есть мындай ар нерсе менен ойносо болот. Бул жерде дагы ата эненин ролу чоң болот, аны үйрөтүш керек болот. Мисалы, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койгонум үчүн, кичинекей балага мылтык аттырып, мисалы, мени ат, мен өлдүм деген сыяктуу, мисалы, ушундай. Биз кичинекейибизде войнушка дегенде так ойночу эмес беле? Ал оюндар баланын психикасына кандай таасири бар? Бул оюндардын баланын психикасына бир жагынан жакшы, себеби ошол агрессия чыгып кетет оюн менен, оюн түрүндө да. То есть башка жактан эмес, бирок оюн түрүндө ошол нерселер чыгып атат, агрессия. Мындай биздин коомдо дагы эме болуп атпайбы? Сезимдерин көрсөтпөшүң керек, особенно агрессияңды, жинин келгениңе, өзгөчө эркек балдарга да. Эркек балдар эмнеге ошону көп ойнойт? Себеби эме чектеп коюшкан, көрсөтө албайт. Анан ошол оюндар аркылуу чыгып кетиши мүмкүн. Кээ бирлери, например, ошондой страшный эмелерди көрүшү мүмкүн эле. Кинолорду жакшы көрүшөт го, чоңдор делечи. Ошондо деле мындай сен өзүң чыгара албай аткан нерсени башка бирөө экранда чыгарып аткан үчүн сен дагы мындай өзүңдү жакшы сезип калышың мүмкүн да. Бул эми бир жакшы жагы. Бирок жаман жагы, конечно, бул жакшы эле нерсе экен. Бул нормалдуу көрүнүш катары кабыл ала турган болсо, анда бул уже бир аз жаманыраак болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде дагы эми көрсөтүш керек да. Бул да оюн, бирок чындыгында мындай кылган болбойт. Бул нормалдуу көрүнүш эмес депчи. Зомбулук кылбаш керек, агрессия болбош керек. Болбош керек, андай тура эмес. Аскар мырза, сиз болсо балаңызга көп оюнчук сатып бересизби? Оюнчуктар көппү үйдө, жыймабы же азыраак мына Жибек айткандай бир аз креативдүү болсун деп билбейм, кашык берип коесузбу? Үлкөн чүкө, мисалы, кыргыз казакта деле бар да, чүкө ойногон деген сыяктуу. Энди андай да, биринчи бала болгон соң башында көп оюнчук алып бере бересиз да, өзүңө кызык болуп. Негизи көп оюнчук болгон кезде бала бир күн ойнойт дагы, анан кийин болду, уже кызыгы бүтүп калат оюнчукка. Анан кийин азыр биз семьяда оюнчуктун жарымын коюп коебуз да, тыгып коебуз. Анан жарым менен ойнойт. Бир 2-3 күн ойноп, уже мыналардан неп баштаган кезде ордун кайта алмаштырып койсоңуз, мыналар менен уже бала көп кызыгып ойноп баштайт. Жана үйдө да ойнойбуз баламыз менен разный. Көп кандай десем, үйдө өзүң да ойной бересиң да бала менен. Бала, например, машина айдап аткан кезде өзүңүз да ойногон жакшы да, что балага кичине компания түшүш керек. Компания кылып бериш керек. Сиз дагы деп кадимкидей эле айдап жүрөсүз. трактор айдаса трактор менен Оюнчуктар тууралуу кеп калдык. Эмне оюндар болуш керек? Мисалы үчүн мен кыздарым менен ойнойм, кээде билбей калам да. Алардын жаштарына жараша да. Например, көбүнчө мектепке чейинки курактагы балдар менен мелкая моториканы өнүктүрө турган оюндарды ойносо болот. Ал жака көбүнчө эмне кылышат? Майда нерселерди кармап, алып, же болбосо сортировка деп коет, жана макарон менен күрүчтү эле кошуп койсо болот. Мындай атайын сатып алыштын кереги жок, үйдөгү нерселер менен эле. Же леголор жакшы, бир нерселерди куруп, эме кылган, пазлдар жакшы, ошо туура келет ал жакка. Анан кийин обязательно менин оюмча физический активность болгон оюндар да керек. Например, координацияны оңдогон үчүн да, мындай бир бутунда секирип, бизде скакалкалар бар эле, резинкалар менен секирип да. То есть ал жакта уже ата эненин анан баланын да креативностунан зависит этет. Ошолорду ойлосо менин оюмча жакшы болот. Бул физикалык жактан да өнүгөт бала, анан кийин ошондой эле психологиялык жактан дагы ага жакшы болот. Анан эме сүйлөө речи дагы батыраак чыгат, ошого жараша. Сизчи Урмат, көбүнчө кыздарыңыз кайсыл оюндарды жакшы көрөт? Жана суу куюштургандарды жакшы көрөт. Болчу. Улуу кызым, бирок кичинекей кызым деле ошо куюштурганды жакшы көрөт, аябай. Анан оюнчу, бирок кээде өз алдынча эле ойной берет. Ошонусу жагат мага аябай. Өз алдынча да ойной берет. Өз алдынча ойногон аябай сонун жагат. Себеби мага убакыт пайда болот. Мен барып роликтеримди окуп, жумушумду кылганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Биз учурдачы эме экөө болгондо да жакшыраак экен. Бири-бири менен ойноп, улуу кызым, кичүү кызыма үйрөтөт, көп нерселерди карап, мындай кыскасы. Оюнчук талаш болбойбу кыздардын арасында, мисалы, мен кимбербей койдуң деген сыяктуу? Болот. Дароо, бири-бирине эрегишмей, конкуренция күч. Ошону кантип чечесиз анда?
Эми айла жок, кичинекейине тартабыз көбүнчө, бирок чоң тарынтпаганга аракет кылабыз, бирок кээде тарынтканга туура келет. Туура чечим кандай? Туура чечим менин оюмча эмеде болуш керек, адилеттүү караган аракет кылыш керек. Кээде болот да, кичинекей кичүүсү деле эме туура эмес нерсе кылып коет да, же болбосо кичүүсү урушту баштай берген болушу мүмкүн, а бизде автоматически эле кичүүсүнө тартып коет го, сен кичинесиң, бул кичине да сен чоң болуп атпайсыңбы деп туруп, мындай эмени жоопкерчиликтин баардыгын чоң баланын үстүнө үйүп коймойбуз бар да өзү үчүн негизинен. Ошондой болбош үчүн адилеттүү караган аракет кылыш керек. Анан экөөнү тең сеники миге туура эмес, сеники миге туура эмес деп түшүндүргөн аракет кылыш керек. Ал балдар мындай көп мындай интеллигентный сөздөрдү түшүнбөшү мүмкүн, бирок эмоционалдык жактан түшүнөт да. И алардын түшүнүктүү тилинде түшүндүрүп бере турган болсо, алар көп нерсени түшүнөт. Ошон үчүн обязательно мындай урушуп кетишти, ортодо баары бирөөсүн наказывать этиш керек да. Сен туура эмес кылдың, же оюнчугун буга бер, же бул оюнчукту алыш керек деген маалда түшүндүрүп бериш керек. Эмне үчүн андай болуп атат? Эмне үчүн бул нерсе адилеттүү? Айтып бериш керек. Айтып бериш керек обязательно. Бир туугандар ортосундагы мамиле кандай болуш керек? Мисалы үчүн бизде деген көбүн эсе улуу балдар жоопкерчиликтүү, анан кийин ого бетер мындай родитель болуп чоңоет го. Ооба. Баарын багыш керек, акча табыш керек, Баарына мен ответственный деп. Анан орто балдар болсо жар эмес же бер эмес болуп, анан кичинекей бала болсо, кичинекей бала чоңойгондо деле тилекке каршы 3-4 жаштагы адам болуп кала берет да, тилекке каршы. Анан андай нерсенин алдын алыш үчүн бир туугандар ортосунда мамиле кандай болуш керек? Ата эне буга кандай аракеттерди жасаш керек деп ойлойсуз? Баарына өзүнчө эме мамиле кылыш керек, мамиле куруш керек. Баарына сен чоңсуң, сен чоң болгон үчүн ушундай нерсе болушуң керек деген нерседен алыс кетип, ага эмне жагат, ошол эле маалда ал дагы жаш бала экенин унутпаш керек. Бизде эме да, бул эми 2 жаш чоңураак, бул өзү бүт нерсени кыла берет, бирок ошол эле маалда ал чоңоюп калган балага деле сиздин убактыңыз керек экен, сиздин вниманияңыз керек экенин унутпаш керек да. Ага деле жаш баладай мамиле кылыш керек. Анан ортосунда деле ошондой. Анан кичинесинен, то есть ар бирине өзүнчө мамиле кылышыбыз керек. Индивидуалдуу подход дегендей өзүнчө мамиле кылып, и кимдин эмнеси жагат, анан ар бири менен өзүнчө убакыт өткөргөнгө аракет кылыш керек. Себеби мындай баары менен бирге убакыт өткөзсөз, анан ар бири менен өзүнчө убакыт өткөзгөндө дагы билесиз да, что экөө эки башкача экен, экөөнүн эки башка дүйнө экен, ошондо көрүп, анан ошого жараша мамиле кылып баштайсыз. Ошо бир туугандар ортосунда мамилени кантип мындай регулировать этип көзөмөлгө алса болот? Себеби баары эле тутушуп урушуп, анан Биз деле тутушуп урушуп өскөнбүз да, туурабы? Өтө интеллигент болгон кажети деле жок. Мен деле мисалы айылда эсимде, улуу эжекем мисалы үйдү жыйнап кой дечү эле. Үйдү жыйнабай койсом, келгенде мени кадимкидей төпөштөп ичине жамбашка уруп койчу, мисалы да. Анан биз эми модератор болуп, арасына фасилитатор болуп киришибиз керекпи, же айсада айтмакчы жөн коюшубуз керекпи? Эми алар аны каяктан көрөт? Ата энесинен үйрөнгөн. Ата энеси мындай чоңуна ошондой мамиле кылган да. Сен үйдү жыйнабасаң, ата энесинен көргөн нерсени кайра кичинесине эле кайталайт да чоңдор. Эми жаш балдарчы. Ал жерде эме кылса болот, үйрөтүш керек, андай болбойт экен, же болбосо үйдүн эрежелерин түзүп койсо болот. Бул бизде көп эме үй бүлөлөрдө жок, бирок эрежелер аябай жакшы жардам берет да. Например, бүгүн эң чоң кызыңызга да ал эмне иш кыла алат? Например, ал кружкаларды үйгө алып келет да, тамак эме кылганыбызда кружкаларды алып келет, экинчиси кружкаларды алып барып кайра кухняга коюп коет. То есть адилеттүү, ар биринин өзүнүн кызматын белгилеп коюш керек. Кызматын белгилеп коюш керек. Ато бизде болот, ата энеси кеткенден кийин эң чоң келип туруп, мен өзүм деле эжем бар болчу эме дейт да. Силер сен болду, бүгүн үй жыйнайсың, пол жуйсуң, ушуну кыласың, буну Бирок ал телефондо жыргап эс алып жаткан болот, мында чатанбайт. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан баардыгын өзүнүн эме кызматын берип коюш керек. Анан эме эрежелер болуш керек. Анан уруш чыкканда, аны обязательно, конфликт чыкканда аны обязательно чечиш керек болот. Бизде өздөрү чечишип алат эмес, алар жаш балдар, алар кантип чечишти билбейт. Ошондуктан обязательно модератор катары келесиз, бул жакты угасыз, анан кийин адилеттүү чечимди кабыл аласыз. Кайсынысы кимиси туура айтып атат. Бирок туурасын дагы туура эмесин да баса белгилеп айтыш керек, түшүндүрүш керек. Аскар мырза, айтсаңыз, азыр сиз эми баягы невропатолог катары азыркы жаш энелердин эмне катасы бар балдарды тарбиялоодо, же мисалы айтып атпайсызбы, туура эмес эмгизүү деген сыяктуу? Энди азыркы жаш энелердин катасы көбүнчө смартфонду берип коет.
Анан кейін балада смартфонду көп, эртең менен кечке чейин карап отура берген балада кийинен уже речевой развитие токтоп баштайт. Азыр бизге энди бала негизи окружающий мирге карап өсүш керек да. Ошол жан жагына карап атвлекаться этип баштагандан кийин мээда кичине дамып баштайт дагы, уже бала сөйлөгөнгө да аракет жасап баштайт. Ал бул жерде ата энелердин энди көбүнчө убактысы болбойт да, сотканы берип коет. Анан кийин эртең менен кечке чейин бала карап отургандан кийин место, кандай десем, место окружающий мирдин ордуна жаңы сотка. Бала сөйлөбөйт, баланын ордуна сотка сөйлөп баарын көрсөтүп отурат. Анан кийин бала бизге көп жалоп менен келет, балам 3 жаш, 4 жаш сөйлөбөй атат, апа, ата деп да айтпай атат деп. Анан кийин келгенден кийин уже опрос не кылып баштаган соң причина, көп причинанын бири ошол сотка болуп чыгат да. Жаңагындай айтып атпайбы, бала менен көп ойнаш керек, чарчап турсаңыз да келип хотя бир 2 саат болсо да бала менен кичине ойноп, вниманияңызды көрсөтүп койгон жакшы болот да. Энди азыркы ненин энди кандай десем, жаңы причиналардын көбүнүн бири ошол сотка негизинде азыркы кезде. Бул жерде мен да кошумчалап кетпейинби? Эмеде телефон караганда эме болуп калат да, балада бир тараптуу отношение болуп калат. Бир эле тиги телефон эле сүйлөйт, ал сүйлөбөйт. Башка адамдар менен эмеге эмеле, башка адамдар менен коммуникацияга барганда, мамиле курганда ал сүйлөбөй турган болсо, уже экинчи адам да уже сүйлөбөй калат да. Ошонун үчүн бала мындай вынужденно эмес, эми бирок вынужденно деп койсо болот, эме сүйлөп баштаганда үйрөнөт да. Демек телефондун айынан урматтуу жаш ата энелер, сиздин балаңыздын тил чыгуусу кечип калышы толугу менен ыктымал. Мен улуу кызым 2 жашында мындай, биз аны менен жакшы баарлашып, 1 айдында эле мындай ажыбыды деп сүйлөшөрчүбүз да. Негизи кош бойлуу кезинде сүйлөшүп башташ керек дейт го. Анан кийин 2 жаштагы кызыма баары эле таң кала берчү. Силердин кызыңар сүйлөйт турбайбы? Силердин Эрте сүйлөп калды деп. Борченовдун кызы эрте сүйлөйт окшойт деп. Мен таң калчумун да. Бул нормально, ушундай сүйлөшүш керек негизи адамдар деп. Анан аябай таң калып суктанып берчү да. Айланадагыларчы. Сиз айткан маселе бир аябай чоң маселелердин бири менин оюмча. Телефонду бербеш үчүн телефон өзүбүз колдонбошубуз керек да. Тилекке каршы эң башкысы бул ата энелер биринчилерден болуп телефон алып чыкпаса, ал сурабайт деле. Бунун баары как практикадан алынган нелер да, живой примерлер. Бизде недавно келди, 4 күн мурун апасы келди, баласы 2,5 жашта. Сөйлөбөйт деп келди. Анан кийин 6 айынан баштап бала эртең менен телевизорду кошуп коет экен. Кечке дейин уктаганча ошол телевизорго карап отурат экен. И анан кийин балага уже ал 1 ай мурун келип кеткен бизге консультация. Сотканы телевизор эчтеңке көрсөтпөңүздөр дедик. Телевизорлорун алып таштаган, сотканы вообще көрсөтпөйт экен. Азыр 1 айдын ичинде уже результат. Бала апа, ата деп кичине окружающий мирге не кылгандан кийин кичине сөйлөп баштады уже бала. Бирок бизде азыр баягы жашоо турмушту жакшыртуу максатында ата энелер күндө иштеп, мисалы, баласына убакыт бөлүү өтө аз болуп атат да. Ушул нерсени бир күндүн ичинде канча убакыт бөлсө бала жакшы өнүгөт, тили өнүгөт, мээси, өсүүсү, аң сезими өнүгөт деген бизде факт барбы? Точно факт айта албайм, бирок 3 жашка чейин балага ата энеси тарабынан аябай көп убакыт керек болот. Баары бир ал өзүнчө эч нерсе кыла албайт да. Жанында болушуң керек, жардам беришиң керек, бир жака бара турган болсо жетелеп алып барыш керек. То есть мындай жакшы басып калгандар бар, эми толук басып электерде деле болушу мүмкүн. Ошон үчүн дайым эле жанында болуш керек. Бирок мындай мектепке барып калган учурда канча, например, 1 саат или 2 саат бөлүш керек деген нерсе жок. Бирок ал убакытты кандай бөлөсүң да? Жарым саат ал менен бөлөсүң болосуң, бирок ошол жарым сааттын ичинде телефонго алаксып отурган болосуңбу же жарым сааттын ичинде сапаттуу толук да, вот балаң менен убакыт өткөрөсүңбү, балаңан сурайсыңбы да, эме кандай болду, бүгүнкү күнүң кандай өттү, бүгүн эмне кылдыңар, бүгүн кандай тамак жедиң, ошондой суроолор болушу мүмкүн да. Мындай базовый эле бытовой деңгээлдеги суроолор менен эле мындай жакшы сапаттуу убакыт өткөрсө болот. Маанилүү болгондагы китеп окуп берүү, жомоктор укмуш пайдалуу экенин эме жана изилдөөлөр айтат. Сиз практикаңызда көргөнсүзбү? Практикада окуп берем. Мындай Борченовдун кызы 2 жашта эмнеге тили чыгып калат десең, мынакей жомок окуп берет экен. Бирок азыр дагы эми жомокторду дагы тандаш керек деп
дагы окуп калдым. Жомоктордун ичинде тиги спящая красавица уктап жаткан болот. Анан кийин принц келет баарын Өзгөртүп салат, дракондордун баардыгын жок кылат дагы, байкуш кыз сонун болуп күйөөгө тийип жыргап жашап калат. Болгону уктап жатыш керек деген сыяктуу эски түшүнүктөр бар. Буларды чындап тандаш керекпи? Эмне үчүн маанилүү бул? Кандай китептерди окуп бериш керек? Жебек. Бул жерде менин оюмча Фильтр болуш керек. Фильтр болуш керек обязательно. Сиз кандай бала чоңойткуңуз келет, ошого жараша да. Например, сиз өзүңүз айткандай эле спящая красавицаны же болбосо Золушканы окуп бере турган болсо, анда бул нормалдуу көрүнүш, ушундай эле болуш керек экен. Мен турмушка чыккачакта бир принцти күтүшүм керек. Ал принц келет, андан кийин биз бактылуу өмүр сүрүп калабыз. Ага чейинки кыйноолордун кыйынчылыктардын баардыгы унутулуп калат деген установка сиңип калышы мүмкүн да. Ошондуктан азыр мультфильмдерди байкасаңыздар эме болуп калды. Мындай равноправияга көбүнчө басым жасаган же болбосо инклюзивностька басым жасаганда баардыгы камтылган. Ошондой китептерди окуса болот. Менин оюмча көбүнчө балдар менен сезимдерге басым жасалган китептерди окуш керек. Бизде андай китептер кыргыз тилинде билбейм канчалык бар, бирок орус тилинде аябай көп китептерди тапса болот. Например, Маня плачет, или же у кого-то день был плохим, же Мой страх деген аябай көп китептер бар. Ошолорду окуса болот. Себеби ошондо бала өзүнүн ичиндеги сезимдерди түшүнгөнү эме кылат, аракет кылат. Мындай демек башкаларда дагы бар экен ушундай сезим деп окшоштукту табат, бала табыш керек да. Анан ошондой эле балага обязательно мындай бир китеп, жомок китебин алып берип окуштун кереги жок. Көбүнчө өзүңүз эле жомок түзүтсөңүз болот. Например, бала кызыңыз 2 жаштабы, бир кызы болуптур, ал 2 жашта экен. Анан кийин эми калганын кел сен улант десең, ал өзү улантып кетет. Өзүнүн жашоосунан эле улантат. Балдар эме деп коет да. Көбүнчө бир жомок түзүп берип атса же сүрөт тартып атса, көбүнчө өзүнүн жашоосунан алып айтат ошол нерселердичи. Ошондуктан ал менен бирге жомок түзсөңүздөр болот. Мен көбүнчө балдар менен ошону эме кылам, практика кылам. Например, бир коркуунун үстүнөн иштеп аткан болсок, ошентебиз да. Бир бала 6 жашта экен. Андан кийин эмне болуптур? Ал миден коркот экен десең, ал өзүнүн коркууларын айтып баштайт. Анан ошол коркууну кантип жеңсе болот? Сиз өзүңүздүн примериңиз менен, анан ал бала да, например, жөргөмүштөрдөн коркот экен, анан бир күнү жөргөмүш менен таанышып калды, анан барды, анан экөө ойноду, көрсө ал коркунучсуз эле эмес экен деп туруп, бир баланын ичиндеги конфликттерди чечип койсо болот. Балага жардам берсе болот да. Өзүңдүн сезимдериңди таанып билүү эмнеге маанилүү? Өзүңдүн сезимдериңди тааныбасаң, анда бул жашоону кантип жашашты билбей каласың го. Өзүң эмне сезип атасың, сага эмне жагат, эмне жакпайт, эмне жинин келтирет. То есть аларды билбегенде кыйын болуп калат го жашоо. Тааныш болуш керек экен. Жок, өзүңдүн сезимдериңди таанып билүү өзүң менен өзүң гармонияда жашоо үчүн керек да, туурабы? Өзү менен гармонияда болгон киши бала көбүнчө кичине свобода бериш керек деп ойлойм да, негизи. Мисалы канчалык свобода бериш керек? Кандай Кандай? Тактап айталы. Кандай дегенде бизде көбүнчө апасы менен атасы өзүнө жагат нелерди эмне кылдырып коет балага. Например, бала мынаны алгысы келип атса, жок мынаны ал дегендей кылат да. Балага өзүнө таңдоо жасатканды үйрөтүш керек негизи көбүнчө. Бирок ошол тандоосу кичине ага туура эмес келип атса, мындай багыт берип коюу туура болобу же? Албетте. Багыт берип коюу туура болот, но биз өзүмдүн жашоомдон айтайын да. Кезинде, например, апрелдин базарга барганын өзүндө сен мынаны алгың келип турат, бирок та өзүң выбор жок. Апаң менен атаң сени ошондой көндүрүп койгон, что апаңдын айтканы менен аласың да мынаны. И кийин уже өзүң самостоятельно барган кезде Яшты билбей каласың. Апаңа чаласың. Апа мен могу кийим турат. Алайын десең болбосо бүйтүп тартасың да, мынау кандай болот алсаң деп. Ошондой кичине не кылыш керек деп ойлойм да, баланды да кичине өз сепарация. Ошондой өз таңдообу болуш керек деп. Өзүнө ишеними жогорулатат да бул нерсе. Кантип эмне кылып жогорулатсак болот балдардын, кичинекей балдардын ишенимин? Ошо аларга тандоо берип, аларга, например, бир нерсе тандай турган болсо, мейли ал дүйнөнү эми таанып баштап атат да, туура эмес болсун, сиз жанында туруп туруңуз да. Анан туура эмес экенин өзү деле түшүнөт ал нерсеничи. Бир күн келип, бизде азыр бир эмени эстеп кеттим. Айдай бар эмес, IQ Books'тордун эмеси негиздөөчүсү, анан ал айтып атат да, бир ата эне менен бир бала келди дейт да. Бала кызбай иш кылып, эме мектеп кураганда бир эмени баланы ээрчитип келишиптир, анан китеп алып берейин дептир.
англис тилин үйрөнсүн, жакшы болсун деп. Анан менин балам ма китеп советовать этиңиз деп туруп, анан китептер бала өзү аябай эме фантастикага кызыгат экен. Ошондой мындай фантастический китептер тандап атса деле болбой, сен буну эмне кыласың деп туруп, барып туруп эме өзүнүн өнүктүрүү боюнча self help китептерди алып бериптир да. Анан ата энеси эме деп арзантыр. Мен буга дайыма китеп алып берсем окубайт дептир да. Анан айдайда айтып атпайбы, кантип окуйт да, өзү каалаган нерсени алып бербей атсаңыз да. кызык эмес. Кызык эмес. Анан бирөөнүн таңууланганын деле мындай жагы бербейт да. Ошондуктан алардын предпочтенияларын да угуп, себеби алар бизден вообще башка адам, аларга жараша эмне жагат, эмне жакпайт, ошолорду укканда, менин оюм маанилүү экен, мени угушат экен деп туруп, эми өзүнө ишеним арта баштайт да. Ошондуктан аларга көбүнчө жашына жараша эме выбор бериш керек. Жана сепарация деп калдык. Биринчи төрөлгөндө бала сепарация болот, анан кийин эмчектен чыккандан кийин сепарация болот. Сепарация дегенде бөлүнөт, бөлүнгөн нерсе жаңылык сөз стресс менен кошулот. Стресстерибиз жеңилдеак болуш үчүн биз кичүү кызыбызды азыр эмчектен чыгарсакпы деген ойдобуз. Жеңил өтүш үчүн кандай иш аракеттерди жасаш керек? Ал нерсени сөз аркылуу сүйлөп айтып берсеңиз болот. Өзүңүздөрдүн араңыздарда баары бир сүйлөшүп атсаңыздар керек. Бири-бириңиз менен сүйлөшүп, то есть да, бул нерсе кыйын болот, эмоционально кыйын болот, ал нерсени кабыл алыш керек. Бирок биз буну кылышыбыз керек. То есть мындай бул нерсе керек экенин түшүнүш керек да. Башка эч нерсе деле жок. Түшүнбөй жатсачы, жана кечиресиз, кээде эмчектен чыгарыш үчүн баягы коркуткан баланы бир кылыктарды жасап коюп, бир көз сыйпап коюп, же ачуу сыйпап коюп, же дагы бир нерсе кылган, ушул балдардын эмоциялык жактан мындай эме кылбайбы, аларга таасир этпейби? Кээде чоң нерсени таштап кетишет. Ошо жок деп. Жок, бул таасир этиши мүмкүн, бирок бул жерде балага эмени түшүндүрүш керек да. Бул мындай сен үчүн бул жаман нерсе эмес. Мындан ары мындай башка тамактар бар, аларды эме кыла аласың. Бирок мен сен дайыма жаныңда болом. Бул мындай жөн эле прям сепарация болуп туруп, анан сен бөлөк адамсың, мен бөлөк адаммын. Ал туура эле, бирок мен сенин баары жаныңда болом. Если сага кыйын болуп атабы, коркуп атасың, кел мен сени кучактап коем, жаныңдамын да. То есть да, ушундай кыйынчылыктар болот, жашоодо деле кийин кыйынчылыктар болот, бирок мен сенин дайыма жаныңда болом. Ошол нерсени айтып эле, мындай коркуп атсаң, кел кучактап коеюн. Сөз менен чечиш керек. Сөз менен обязательно. Аскар мырзага суроо бергим келип турат. Массаж баардыгына эле көрсөтүлгөнбү, же болбосо массаждын дагы мындай кесепеттери барбы? Баары эле ала берсе болобу, же алыш үчүн кандай көрсөтмөлөр бар? Энди негизи азыркы кезде массажды энди баары ала берет, как профилактика катары. Чтобы кейинирээк бала определенный патологиялардын алдын алуу үчүн да бизге келе берет, профилактика катары келет. Ал көбүнчө анан кийин энди бул жерде врач назначение берип жиберет баланы. Массаж ал сендерде, например, гипертонус, гипотонус дегендер болот. Или кривошея деп назначение менен да келет көбүнчө. Ал негизи энди өз оюмда баланын туура дамуу үчүн, мышцалар дейт, мышцалардын туура дамуу үчүн заранее профилактика катары, например, 1 жашка дейин бир 3-4 курс алып койсо жакшы болот деп ойлойм да, что баланын массаж кезде, например, баланын иммунитети көтөрүлөт, баланын өзүнүн развитиясына массаж кичине талчок болот да, баланын кичине өскөн. Эме кесепети болбойбу? Жок, анда кесепети жок, просто бул жерде азыр энди массаждар өтө көп. YouTube'тан карап алат дагыны, анан кийин барып профессионал массаж деп иштей беретиндер көп. Андайлар да бизге көп келет. Баланы лечение алам деп, наоборот, бир жерин куртуп койду деп келетиндер көп да. Болот. Бизге недавно келди бир баланын бутун чыгарып берген массажист. Катты кылып. Бул жерде де көрдүңүз, баланын бир жерин катты басыш керек, бир жерин башпаш керек деген өзүнүн зоналары бар. Ошонун баарын билиш керек дейм да негизи. Жогоруда психологду кантип тандаш керек деген суроо бербедикпи? Массажистти кантип тандаш керек? Жаш балдардын массажистин. Энди бул жерде чисто негизи кандай десем, отзыв менен келиш керек деп ойлойм. Бирок массажистке барган кезде бала ыйлабаш керек деп айтпайм. Ыйлайтын балдар да болот, потому что болот кээ бир балдар бизге келген кезде, энди өзүм лично опытым, маған келген кезде сразу бит массажды баштап кетпейм да, кичине пространствоны көрсөтөм, бала менен ойнойм, кичине оюнчук берем, сүйтүп кичине доверияга кирген соң бала өзү спокойно массажда жатып берет. Ал
анан кийин массаж өзү грубо болбош керек, эч кандай синяк андай эчтеке болбош керек да балада. Ошоған да караш керек деп ойлойм. Например, массаждан соң баланын үстүндө көгөргөн эчтеке болбош керек. Ыйламайтын бала массажда спокойно жатыш керек да. Негизи энди аны апасы менен атасы өзү да билет көбүнчө. Балам вообще ыйламайт, сизди ыйламайтын, аргы массажист да катты ыйлайтын дейт. Анан кийин постепенно сурай келе уже түшүнөсүз өзүңүздө, что ал массажист кичине балага катты ауыртуп иштетип койгон деп. Энди азыр негизи массажный сфераны, детский массажный сфераны көбүнчө как второстепенный работа кылып алган да көбүсү. Мына жакта иштеп жүрөт, шабашка шабашник. Жумуштан кийин барып, анан кылып коеюнчу дегендей. Ошондой көрөт көбүсү. Бирок бул жакта деген чоң мындай жоопкерчилик анан чоң акча да жатпайбы? Анткени ар бир ата эне сөзсүз баласына эч нерсе аябайт. Ооба, аябайт. Өзүнө кийбеген болсо дагы баласына алып бергиси келет, баласына жасаткысы келет да, мисалы. Мисалы массажды, ушул сиз жасап аткан массажда баардык эле келе алабы же сиздин кызматыңыз канча турат? Мындай бизди көрүп мүмкүн мен дагы көргөн ата энелер жылдыздууму, мисалы сиздин эми инстаграмыңыз, социалдык тармактарыңыз өнүккөн, кымбат болушу мүмкүн деп ойлойт да, же кандай? Энди бизде менде 800 сомдон. Бизде специалисттердин баарында ошол 700-800 сомдон болот. Энди андай рыночный баа. Эми бул атактуулугуңуз кирешегизге таасир берип атабы? Энди кандай десем, башында баштаган кезде стартка жардам берди. Анын несин жашырам. Ал бирок в дальнейшем уже өзүңүздүн кесипкөйлүгүңүз, опытыңызга карай, берген результатыңызга карата уже элдер сарафанный радио деп коет, бири-бирине айтып, ошондой болуп келип баштайт да. Эмне үчүн мисалы Боордош Казакстанда төрөлүп өсүп, бирок бизде медакадемияда окуп, бирок Бишкекте ушул Кыргызстанда калып кеттиңиз? Энди кандай десем, энди ошондо жүрүп медакадемияда окуп болгон соң, ооба Казакстанда мен негизи Казакстанда өзүм 1 жыл окуп, опыт алып келгем. Ошо медакадемияны бүткөн соң 1 жыл Казакстанда иштеп, опыт жыйнап, анан кийин Кыргызстанга келип ачып калдым. Көбүсү коет, эмне кылып жүрөсүз Кыргызстанда, Казакстанга ма кетип калбайсызбы деп. Кандай десем, мен 10 жыл Кыргызстанда жүргөндөн кийин уже ошонуга да көнүп калдык деп ойлойм. Энди бул жакта кандай десем, бизнес болот, бул бизнес катары. Бизнес ачып, уже өнүктүрүп баштагандан кийин Кыргыз элге көбүнчө мындай деп айтам. Кыргызстанда энди как Кыргызстан маган знания берди, жумуш берди десек де болот. Ошол катары энди Кыргызстанда да бир өзүбүздүн кичине болсо да кызматыбыз болуп, көмөгүбүз тийсе дейм да Кыргызстанда. Сиз балдар психологиядан тышкары дагы мындай чоңдорду да калыбыз. Сизге кардарларыңыз көбүнчө кимдер? Менин кардарларым көбүнчө жаштар, 30 жашка чейинки студенттер же болбосо жумуш жумушта иштеп аткандар. Эркектер да барбы? Эркектер бар, ооба. Бизде көбүнчө эме деген нерселер бар экен. Эркектер психологко барбайт, болбосо бул эме мындай слабый дегенди билдирет да. Ошондой нерселер бар экен, бирок эркектер бар, келишет. Мисалы кээ бир эркектерге мисалы уят болуш керек, мен психологко барам деп айтса, Бизде ошондой кабыл алат да, негизи эркек киши баратын болсо психологически бирденке бир больнойсуң ба деген Психсиң сразу эле. Психологко барам десең, сен психсиң ба дегендей не калып кеткен да. Бирок адам уялбаш керек, тартынбаш керек. Уялбаш керек, баш керек. Негизи кандай деп ойлойсуз? Азыркы биздин курактагы жаштардын эмне проблемасы, эмне маселеси бар? Эмне маселе менен көбүрөөк сизге кайрылат? Эркектер, аялдар бирдей? Аябай көп. Мындай ата энесин кечирүү, анан гештальт, анан сен ата энеңди, апаңды кечирбесең мындай болбойт. Социалдык тармактарда ушунчалык психологдор көп. Кимисине ишенериңди билбейсиң. YouTube'га кирсең аябай практика көп. Ар бирин жасай берип, чындыгында психолог кетейин дейсиң да соңундачы. Негизи ошол внимание деп ойлойм да. Бизге де энд көбүнчө аял кишилер келет, балдарын алып келип бизге. 10 күндүн ичинде уже как психолог катары, дос катары уже сүйлөшүп каласыз. Ошол кезде
енді көбінің айтатыны внимание жетіспейді. Еркек кіші жақтан көбінше внимание жетіспейді. Хотя бы енді жұмасына бір жолы бір полчаса болса да хотя бы қыдырып қойсақ та не деген сияқты осындай көбінше внимание деп ойлаймын да. Сіздің ойыңыз бойынша? Бизде мен азыр айтыш кыйын болуп атат, көбүнчө мындай көбүнчө деп туруп бир эмени айтып бериш кыйын болуп атат да. Ушул проблема менен көбүнчө келишет депчи. Бирок эме деген мен бар эмеспи? Например, адамдын полный жашоосу сизде сызып туруп, анан 18 жашка чейин бул балалык, анан 18 жаштан өлүмгө чейин бул эме психологко барып өзүңүн эме балалыгың жөнүндө сүйлөө дейт го. Анан өзү негизи ал нерсе деле туура да. Биз чоңойгонго чейин мындай балалыгыбызда эмнени үйрөнсөк, эмнени көрсөк, ошол нерсени туура деп билебиз. Анан чоңойгондон кийин дүйнө жүзү андан чоң экенин көрөбүз да. Демек мындай мен ойлогондон башка экен, менин установкадан башкача адамдар бар экен, дүйнөнүн кенен экенин көрүп туруп, бизден ар кандай суроолор пайда болушу мүмкүн, ар кандай ойлор болушу мүмкүн да. Анан ошолор менен кээ бир адамдар нормально эле мындай справляться этишет, а кээ бирлери аны кылыша албайт да. Анан эме деген да бар эмеспи, азыр баардыгынын травмасы бар, эме деп деле сен психологдор чаңгып салат го, сен ата энеңди кечир, апам кечир деп мен. Анан ал нерсеге деле мен көбүнчө мындай кошуло бербейм, баардыгы психологко барыш керек деген азыр тренд болуп кетти чындыгында. Мындай тренд болуп эле баары психологко барыш керек дейт. Бирок эгерде адам жакшы эле жашап атса да, кыйынчылык жок болсо, же болбосо айланадагыларына эч кандай мындай көйгөй жаратпай турган болсо, анда мындай менин оюмча жашай берсе болот да. Себеби эме деген нерсе бар. Ар бирибизде травма бар, ооба, травма болот. Травмасы жок адам чоңойбойт, адам өспөйт. То есть бир кризистик ситуация болот, травма болот, анан ошону өткөндөн кийин сен өсөсүң. Эгерде бирок эмелер бар да, ошо травмада калып кеткендер бар, аны проработка өзүнчө кылбагандар. Анан өзү кылып өсүп кеткендер да бар да. Ошондо бул жерде эме болуп калат да. Ошол өсүп кеткендердин биз мындай сен деле барышың керек дегендей болуп калат да. Ошон үчүн менин оюмча кээ бирлери өзү тиги нар жагынан эле психологически күчтүү болуп ошол нерсени өзү өсүшү мүмкүн. А кээ бирлерине жардам керек болушу мүмкүн. То есть баарыбыз ар кандайбыз да. Могу элдин балдары деген нерсе бизге кандай таасир берген деп ойлойсуз? Бизге аябай көп чектерди киргизген, менин оюмча. Андай болуш керек, мындай болуш керек. Анан элдин балдары дегенде элдин балдары бар, бирок ал элдин балдарын эч ким көргөн эмес, кандай экенин билбейбиз, бирок билебиз, что ал дайыма бизден жакшы. Бир мындай идеальный картина бар. Анан ошол нерсеге жеткен эле аракет кыла беребиз да. Ушундай болуш керек, тиндей болуш керек. Эртең кыздардыкы болсо эртең менен туруп үй жыйнаш керек, эшик чыпкырыш керек, тамак кылыш керек, бүт нерсени жакшы. Еще жакшы окуш керек, кыздар үчүн көп да. А балдардыкы жакшы окуп алсаң да акча табышың керек, тыйын кылышың керек, талаа жумуштарын кылышың керек. То есть аябай көп нерселерди мындай идеальный картинага киргизип коет элдин балдары деп. Бирок биз баарыбыз адамбыз, баардыгыбыз идеальный картинага туура келбейбиз. Бир жериң туура келсе, бир жериң туура келбейт да. Анан ошондуктан жөн мындай жок жерден эле мындай идеальностько умтулуу, перфекционизм деп айтып кетсем болот менин оюмча. Жеңил кой бериш керек, э? Аны кой бериш керек. Жок, эмени түшүнүш керек да, что биз баардыгыбыз адамбыз, эч качан идеалдуу болбойбуз. А элдин балдары бул эмне? Идеалдуу бир көрүнбөгөн бир адам. Сизде жашоодо жок андай адам жок. Мындай сизде өзүңүздүн ата энеңиз элдин балдарына салыштырат, анан ошол башкалардын ата энеси сизге салыштырат. Вот элдин балдары урматындай кылып жүрөт, айзада мындай кылып жүрөт депчи. Бирок на самом деле келгенде өзүнүн ата энебиз үчүн биз элдин баласы эмес болушубуз мүмкүн да. Ошондой элдин балдары вообще жок нерсе. Менин оюмча, элдин балдары эл эмне дейт деп туруп эле биз өзүбүздү да чектейбиз, балдарыбызды да чектейбиз да. Ошол эле маалда алып карай турган болсок, элдин эч нерсеси өзгөрбөйт. Биз өзүбүздү эле чектеп, өзүбүз эле кыйналып жашай беребиз да. Ошону дагы бизде жакшы сөз бар эмеспи, мындай эл оозунда элек жок дегенчи. Ошону эле колдонуп туруп, эл сүйлөй берет да деп туруп, өзүбүздүн жашообузду жашап, мындай өзүбүздүн балдарыбызды мындай кубаттап, аларга жардам берип, алар каалагандай жашоого умтулуп жашай турган болсок, менин оюмча көбүрөөк бактылуу болот белек деп ойлоп коем кээде. Бактылуу болот белек. Бактылуу болот белек. Бирок сиз айткандай элдин балдары эл эмне дейт, анан дагы башка сонун эмес, көптөгөн сонун сөздөр деп коебузчу, мени өстүргөн, урмат кылган деп. Кимдир бирөө үчүн балким. Бирок көбүнчө менин оюмча муну мен жүк катары көрөм. Мындай бир мындай бизди байлап, ошо чектеп өстүрбөй аткан сыяктуу нерселер. Бирок ошол нерселер менен чоңойгон өскөндөн кийин сиз айтып атасыз. Өстүрбөй жаткан нерселер деп атпайсызбы? Мен ошол билинбеген, көрүнбөгөн элдин балдарын угуп, теңелип атып, мен теңелип атып, атаандашып атып, курчуп атып, ушуга жеттиңиз. Ушуга жеттим.
Ал болбосо жок болмок. Ал бул боюнча мисалы азыр кайзада болбойт болчу. ооба анткени мисалы жүргөндө тигинин кызын кара, бул кызы мынтиптир, мындай жасаптыр, бул мындай карасаң бул мындай экен да, тигинин балдарын кара мындай жасаптыр, анын балдары ата энесине могуну кылыптыр, а биздин балдарчы, биздин кыздарчы дегенде ичиндеги от ан сайын алууланып жанып, аракет кылып, сен өзүңдү унутуп койсоң дагы, бирок элдин балдарына мындай синдром отличницы деп коет го. А мындан кантип арылса болот? Ошондо сиз Бул менин жеке суроом сизге айтыңыз. Ошондо сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Например, сизди салыштырып атат, элдин балдары ушинтип атат. Салыштырып атканда мен өзүмдү жаман сезем. Мага ыңгайсыз болот. Бирок Бакка бензин толот. ооба. Бул жерде психологияда роль ойнойт деп ойлойм. Психологически слабый адам болсо, мен мындай экенмин деп калып кететиндер да бар. Өзүңүздү күнөөлүү сезесиз, өзүңүздү мен элдин балалары эле ушундай кыйын болуп атат, мен эле что со мной не так деген ойлордо. Ооба, анан ан сайын ошол нерсеге мындай мен мотивация алып, мен өзүмдү жорголоп чаап деп дагы кеткенге эмечи болот да. Жакшы жагына колдонот экен да. Жакшы жагына колдонсо болот. Анан бирок эме деген нерсе бар да, эмне үчүн биз өзүбүздүн ата энебиз үчүн да, ата эне мындай, ата энеде безусловная любовь деген нерсе бар эмеспи да, ал сени баары жакшы көрөт деген нерсе. Бирок ошол нерсени менин оюмча элдин балдары деп туруп алар көрсөтө алышпайт да. Эмне үчүн биз өзүбүздүн вот ата эненин сүйүүсүнө татыктуу экенибизди ушундай элдин балдарын өзүбүздү салыштырып, аябай көп энергия кетирип көрсөтүшүбүз керек. Эмне үчүн биз должны доказывать да, себе и другим, өзүбүзгө анан башкаларга, ата энебизге ошол нерсени эмнеге доказывать этишибиз керек. Хотя сиз ушундай эле турушуңуз менен башкаларга салыштырбасак эле жакшысыз, сонумсуз. Рахмат. Аябай кубанычтамын, мындай сөздү көптөн бери уга элек болчумун. А мен ойлоп калам да, кээдечи мисалы биздин ата энелер бизге салыштырмалуу кээде неберелерин аябай жакшы көрүшөт го. Кээде мен мисалы Ошол жерде шартсыз сүйүү бар сыяктуу. Шартсыз сүйүү бар сыяктуу. Мен мисалы ошол баягы ортодо элдин балдары бар болгон үчүн кээде мындай толугу менен эркелей албаймбы деп ойлойм. Мисалы ортодо чек бар, мисалы барой эле менде мисалы деген нерсе жок, мындай ал деген апа, ал деген ата деген нерсе бар да. Барьер бар. Ооба. Эми бизде азыр эме деп коет эмеспи, көп нерсени эле ата энелерге жүктөп салдык да. Мындай ата энелер ушундай кылган, ата эне күнөөлүү, ошон үчүн биз ушундай болуп калдык. Жок, ал деле туура. Ата эне болгон үчүн биз ушундай болдук. Ата энелердин тарбиясынан улам биз ушундай болуп өстүк, бирок алардын андан башка мындай чарасы жок эле, тандоосу жок эле. Алар да ошондой чоңойгон да. Бизде тандоо бар. Бизде тандоо бар, интернет бар, көп бар, билим бар, көп нерсени көптөр жактан үйрөнсө болот. Ошон үчүн мындай чоңойгондон кийин мен оюмча түшүнүш керек, ата эненин башка эмеси жок болчу, чарасы жок болчу. Себеби ар бир ата эне өзүнүн баласынын бактылуу болушун каалайт. Ар бир ата эне өзүнүн басына эң жакшы нерселерди каалайт. И бир нерсени туура эмес кылган болсо деле, ал атайын кылбаган болот да көбүнчө. Андай деле болбошу мүмкүн да. Анан көбүнчө атайын кылбаган болот, ошондуктан ошону түшүнүп, уже мындан аркы жашоого жоопкерчиликти өзүбүздүн колубузга алып, анан жашап кетиш керек го деп ойлойм. Бирок мен суроого жооп бербей калдым окшойт. Жакшы. Сиз ойлонуп туруңуз. Аскар мырза, айтсаңыз, азыр өзгөчө балдар бар да. Өзгөчө балдардын ата энелери бар да. Мисалы аларга кандай эме болот? Мамиле жасайсыздар? Енді өзгөчө балдарга аларга көбүнчө внимание керек. Анан кийин бизге келет, өзгөчө балдар келет. Кандай кылсак болот деген кезде биринчи күндөрү баланын психологиясына карайсыз. Кандай, например, бала нени жакшы көрөт. Ал келе салысы менен энди баланын каждый баланын өзүнүн упражнениялары бар да. Ал келе салысы менен сен өзүңүн упражненияларың мынаны кыл, муну кыл десең кылбайт бала. Потому что балага жакпайт. Ошондуктан энди бизге өзгөчө балдар энди өзүмө келген кезде, например, бир заниматься этетін время бір жарым сағат болса, балаға қарап тұрып жарым сағат жетпейтін болса, мен өзім үшін, для себя, как для результата үшін тағы жарым сағат қосам дағы, мынау жарым сағатты баламенен сөйлескенге, қандай десем, кішкене подход тапқанға әрекет жасап баштаймын. Анан кейін постепенно бала уже как сізге доверять еткен соң, как өз адамы қатары қабылдағаннан кейін бала кішкене өзі сіздің айтқаныңызбенен іштеп не баштайды да, уже как баламен контакт жақсы болып бастайды. Жакшы, балага көңүл буруу, убакытты көбүрөөк бөлүү,
бул жерден Деңгээлде көбүнчө ошол внимание болуп турат да. баарыбызга эле внимание көңүл жетишпейт экен да, мындай көңүл дейт го, көңүл эң кымбат. арзаны, эң ар бирибиздин колубузда турганы мындай жакшысың, Жеткиликтүү. сен кыйынсың деп айтып коюшту эле, мындай узуңдан жел кетип атат го. Ошондой сөздө иногда кээ бир апа аталар да кыйналат баласын айтайын дейт, бирок айта албайтындар да Эмнеге? бар да. Барьер бар. Барьер бар деп ойлойм Үйрөнгөн энди. эмес. Үйрөнгөн эмес. Например, бизде болот кээ бир энди досторум арасында. Балаңды эркелете бересиң да, мындай, андай деп. Ал тиги дос бала, например, как өзүн более серьезный катары кабылдайт дагыны, баласын эркелетпейт көбүнчө. Анда ал да кичине барьер деп ойлойм да. Балага бала катары относиться этип, кичине өзүңүздө не кылган жакшы деп ойлойм, внимание. Жана сүйүүнү билдирүү, сезимдерди билдирүү маанилүү деп жогоруда айткандай да. Рахмат айталы. Анан жана эме салыштыруулар боюнча, салыштыруулар жеке эле балдарга эле эмес, эме жубайлар арасында да болот да. Элдин аялдары мындай кылат экен, элдин күйөөлөрү. Азыр еще Инстаграм бар десеңиз. Ооба. О, идеалдуу жашоо. Элдин аялдары болгондо уже дүйнө болуп кетти да, дүйнө менен салыштырат да алар. Тиги жакшынакай кийинип жүрөт экен дагы, анан кийин ушун даярдап коет экен деп. Ооба. Сиз өзүңүз деле келин экенсиз, кандай мындай? Салыштырууларсыз жашаса болобу негизи? Салыштырууларсыз жашаса Бизге болот. эмнеге кануска сиңгендей да, салыштыруулар дайым биз менен ээрчип жүргөндөй. Биз эме деп ойлойбуз да, мындай адамды салыштырганда адам мындай Түрденет, өнүгөт, анан мындай Мотивацияланат, эме намысына тиип кетип, аябай жакшы болуп кетет депчи. Намысына Бирок тиип. ар адам ар башкача болот. Күйөөлөрү чүнчүп кетиши мүмкүн. Мен баары колуман эч нерсе кылып не кылам депчи. Ошондой болбош үчүн менин оюмча ар бир адамга өзүнчө подход табыш керек. Жаштайынан эле ар бир балага өзүнчө подход, кайсы бала менен эмне иштейт, ошого жараша. И салыштырбаган аракет кылыш керек, себеби ар бирибиз ар башкачабыз. Бирөө колунан сүрөт тартыш аябай жакшы келет экен, анда эмнеге кайра эле мен өзүмө сүрөт тартышым керек деп кыйнашым керек да. То есть ошол нерсени ата эне анан ар бир адам түшүнө турган болсо, менин оюмча салыштыруулар аз болот. Ооба, ал классно, жакшы экен, ошол нерселерди кылып атат, жетишип атат. А бирок мен башка нерселерди кылып атам. То есть ошол эле маалда, например, салыштыруу башталганда өзүңүздүн жашооңуздагы жакшы нерселерге көңүл бөлүп койсоңуз болот. Себеби биз көбүнчө өзүбүздүн фокус алмаштырып, биз жакшы нерселерибизди көрбөйбүз да, особенно балдарыбыздын же болбосо жолдошубуздун жакшы нерселерин көрбөй башканын ушунча көп табат экен, сен таппайсың. Же болбосо ушул башканын аялы төрөп алып эле сразу декретке чыкпай эле иштеп атат, акчасын да табат, баласын да сонун карап атат. Инстаграмдан көргөн айтат адамдарчы. Көрүнбөгөн көлөкөсү канча. Көрүнбөгөнү канча. Бирок ошол эле маалда ар бир адам бир нерсе кылып атат, жакшы жашоо үчүн умтулуп атат, бир нерсеге жетишип атат да. Ошол нерселерин фокусту бура турган болсо, канда биз дагы эме болобуз дейм да, бактылуураак болобуз. Мындай салыштыруу эмес, бирок салыштырганда, бирок сенин бул жактарың бар да. Ал бул нерседен күчтүү болушу мүмкүн, бирок сенин бул жактарың бар. Дагы бир жыйынтыктоочу суроо болсун. Өзүңдү өзүң таанып, өзүңдү өзүң билип, анан кийин кайсы нерсе сени бактылуу кылаары бул маанилүү. Көп учурда көпчүлүк өзүн билбей эле, өзүн тааныбай эле, өзүнүн дареметин ишке ашырбай эле булду жашоодон өтүп кете берет да. Бул кайсы убакта орун алыш керек? Кичинекей кезденби же биз өзүбүздү кечке эле изилдеп жүрө беришибиз керекпи? Өзүңдү өзүң таануу дегенде негизи не деп ойлойм да, менде негизи ошо медицинага алып келген негизи апам да. Мен военныйга түшөм деп жүргөн башында. Анан кийин военныйга түшө албай калдым дагыны, жок, медицинага бар деп түшүрүп киргизип жиберди. Бул жерде энди өзүмдү өзүм тапкан нем каникул болот да, каникул кезинде досумдун апасы массажист болуп иштейт экен. Анан кийин ошого карап отуруп, биринчи акча жагын санайсыз да. Бир күндө момунча баланы массаж кылсам, 30 күндө момунча болот экен, жылына мынча болот экен деп. Ошондой менен баргам негизи. Анан кийин уже массаж курска барып окуп жүрүп, өзүмө ошол не жагып калды да. Бизде мен кээ бир профессор, врачтар айтат, профессию выбирать не ты, а он деп айтат да, профессия деп. Энди ар кимдики ар кандай деп ойлойм мен. Меники ошондой энди случайно болуп кетти да. Анан кийин ошол мынау меники экен дедим дагы. Азыр ошол менен заниматься этип кетип атам. Ал көп элдерде, например, мындай дейт. Мага да көп айткан да, 9 жыл окудуң,
канча нервиң кетти, массажист болуп жүрсүң ба деп айткандар да көп андай. Эndi андай элдин ою менен жүрө берсең, ой блин, врач болуп отурбайбы, зачем массажист деген сыяктуу кетип калсаң да болот. Ал негизи бул жерде энди өзүңө жаккан иш менен айналышкан жакшы деп ойлойм да. Например, желание менен барасыз да. Мен 1-2 күн иштебей калсам сагынып барам массажгачы. Балдар не кылып атат экен деген сыяктуу. Ал өзүңүзгө жакпаган иш менен айналышсаңыз, ой блин, эртең массаж надоел деген сыяктуу барасыз. Энди мен таңдоом да ошондой болгон, случайно таңдоо болуп. Бирок жүрөккө жагып кеткен эң өзүмө баштысы. жагып кеткен аха. Еш жерден кошуп кетсем, эмеден өзүн тандоо, өзүн издөө, өзүн таануу деп атпайбызбы? Анан мага эме деген сөз жагат да. Человек бул процесс, адам бул процесс. Ал адам дайыма өзгөрүп турат. Например, сиз өзүңүздү эч качан таанып бүтпөйсүз. Себеби сиз дайыма өзгөрүп турасыз. Азыр биз мына талкууну бүтүрөбүз. Бул жерде талкууда кээ бир сөздөр сизге кирип, сизди өзгөртүшү мүмкүн. То есть, биз көбүнчө кандай элестетебиз? Бир реальный мен бармын ичимде, мен ошону табышым керек дейбиз да. Ал жаңылыш ой. Ал аябай жаңылыш ой. Себеби биз дайыма өзгөрүп турабыз, ал эч качан бүтпөйт. Себеби биз дайыма өнүгөбүз, өзгөрөбүз, толтур адамдар менен жолугабыз, алар менен жолукканда дайыма оюбуз өзгөрөт, көз карашыбыз өзгөрөт, башка адамдарды жолуктурганда таасир этет бул нерсечи биздин өзүбүзгө. Эгерде биз өзүбүздү, например, эме дейт го, өздөрүн описывать этип туруп, толтура прилагательный сынатоштор жазып коюшат го. Мен ушундаймын деп туруп, эч өзгөрбөгөндөй да. Например, сиз бир жерде пунктуальный болушуңуз мүмкүн, башка жерде пунктуальный болбошуңуз мүмкүн, кечигип калышыңыз мүмкүн да. То есть, ар башка ситуацияда сиз ар башкача иш алып барышыңыз мүмкүн. Өзүңүздү ар башкача алып жүрүшүңүз мүмкүн. Ошондуктан бул жерде эме деген нерсе жок да. Мен точно ушундаймын, мен дайыма ушундай болом деген нерсе жок. Ошондуктан менин оюмча, дайыма өзүңүн ички сезимдериңе биле турган болсоң, значит сен өзүң кандай сезип атасың да, бул жака кетип атам, бул нерсе мага жагып атат. Демек ушул нерсени кылып көрөйүн. Себеби эме болушу мүмкүн да, бүгүн сизге бир нерсе жагат, эртең кичине оюңуз өзгөрүп, вообще башка нерсе жагып калышы мүмкүн. Ал дагы нормально да. Жаңылыктарга ачык болуш керек, Демек, мындай дейт го, мен жашоомдо ошондой тажап кеттим, өзгөрүүлөр, кыйынчылыктар, дагы бир нерселер, анан бир тынч эле жашоо болсо экен депчи. Жүрөктүн согуусу үйдө ылдый, үйдө ылдый кээде. Жашоодо деле ошондой болсо керек. Сен ар бир адамга жолуккан сайын ой пикириң өзгөрөт, жакшы нерсесин аласың. Сен өзүңдүн тандоо, кандай абалда болуш керек, кандай абалда болбош керек. Бирок мен сиздер менен бүгүнкү болгон эфирдеги абалда чындыгында өзүмө көп нерселерди ала алдым. Баягы келечектеги эне катары, жана элдин балдары, кыздары менен тарбияланган кыз катары сизден дагы көп нерсе ала алдым. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Кээде кокусунан айтылган фраза же болбосо кокусунан жолугушуу көп өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Бүгүнкү күйөрман, эртеңки көрөрман менен таптакыр бөлөк экен көрсө, биз баарыбыз процесс экенбиз. Жакшы жакка кете турган процесс болсун баарыбызда. Чоң рахмат көргөнүңүздөр үчүн. Расылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Көрүшкөнчө. Рахмат. Рахмат чоң. Рахмат.